Medical Amir заманбап жабдуулар менен жабдылган медициналык борбор. Биздин борбордон сизге керектүү дарыгерлердин баарын таба аласыздар. Ар кандай ооруларга карата анализ тапшырып, дарылансаңыз болот. Бизде үй бүлөлүк дарыгер, хирург, гинеколог, проктолог, травматолог, невролог, стоматолог, педиатр, терапевт, пластикалык хирург, флеболог, уролог, дерматолог, аллерголог, лор, ошондой эле клиникада геморрой, сүннөткө отургузуу, паховая грыжа жана пластикалык операциялар жасалат. Бала күтүп жаткан энелерди көзөмөлгө алабыз. Бүт ооруларга жана кош бойлуулук боюнча УЗИ өтө аласыздар. Биздин дарек метро Мариино, Новочеркасский бульвар 51. Метродон болгону 2 минуталык жол. Байланыш телефондору +7 905 752 42 84. +7 967 108 40 84. Ооруга асыл мекендеш. Жапаров, байракты бийик желбиреткен спортчуларыбызды көңүл сыртында калтырбайбыз. Бүгүн 26 сентябрда өлкө башчы Садыр Жапаров Белградта өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунда алдыңкы орундарды багындырып, ийгилик жараткан балбандарды куттуктады. Мамлекет башчысы ата мекендик спортчулар командалык эсепте биринчи жолу 3-чү орунду камсыз кылып, тарых жаратканын белгиледи. Алдыга максат коюп, тер төгө мээнет кылып, натыйжада дүйнө элинин көз алдында кыргыз байрагы бийик желбиреп, гимнибиз жаңырганда жеңишти камсыз кылган спортчулар кандай толкунданса, мындай кубанычтуу көз ирмемдерди көгүлтүр экрандан көрүп турган кыргызстандыктар эки эсе толкунданып, төбөбүз көккө жете сүйүнгөн учурду сөз менен айтып берүүнүн өзү кыйын болуп турат. 2024-жылы Парижде өтө турган 33-чү жайкы Олимпиада оюндарына жолдомо жеңип алгандарга үмүтүбүз да ишеничибиз да чоң. Биз албетте мамлекеттин желегин бийик желбиреткен спортчуларды көңүл сыртында калтырбайбыз. Алардын жараткан ийгиликтери татыктуу бааланат деп сөз беребиз, деди Жапаров. Белгилей кетсек, 16-24 сентябрь күндөрү Сербиянын Белград шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө биринчилигинде Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Жоломан Шаршенбеков алтын, Айпери Мендет кызы күмүш жана Тайырбек Чумашбек уулу коло байгени багындырды. Ошону менен бирге эле 2024-жылы Парижде өтө турган Олимпиадага 4 жолдомо алышты. Тайырбек Чумашбек уулу олимпиадалык эмес салмак категориясында күрөшкөндүктөн улам ага лицензия берилген жок. Булак Суберкежи. Садыр Жапаров суу маселесине байланыштуу ЖМКларда жарыяланган айрым так эмес маалыматтарга комментарий берди. Акыркы бир нече күндөн бери медиа айдыңында Кемпир-Абад суу сактагычынын айланасына байланыштуу талкуулар жүрүүдө. Тактап айтканда ЖМКлар Кытай Кемпир-Абадтан Ферганага таза суу жеткире турган долбоорду каржылайт деген билдирүүлөрдү жарыялады. Буга байланыштуу кабар агенттиги президент Садыр Жапаровго кайрылып комментарий алды. Азаттык медиасы Өзбекстан Кемпир-Абад суу сактагычынан ичүүчү сууну Фергана шаарына тартып баштоону пландап жатканын билдирди. Бул эки тараптын сүйлөшүүлөрүнө туура келеби? Анан аталган маалыматта Кемпир-Абад мурда Кыргызстанга тиешелүү болчу деп белгилениптир. Бирок буга чейин ал Өзбекстанга тиешелүү болчу деп айтылган эле. Ушул боюнча да түшүндүрүп берсеңиз. Ооба, мен дагы Азаттыктын көрсөтүүсүн көрдүм. Кемпир-Абад мурда Кыргызстанга карачу деп элдин башын айландырганга аракет кылышыптыр. Булар оңолбойт экен да. Же артында турган кожоюндары катуу буйрук берип жатышабы деп ойлойм. Аларга Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда будуң чаң болуп турганы эмне пайда билбейм. Бул сөзү менен кыргыз-өзбек кылып чабыштыралы деген Азаттыктын арам ою ор коюп көрүнүп турат. Кемпир-Абадты илгертен бери 100% Өзбекстан башкарып келген. Былтыркы чек ара маселеси менен чогуу Кемпир-Абад маселесин да чечкенбиз. Келишимге ылайык мындан ары 50-50 болуп калды. Азыр тең-метең башкарып жатабыз. Биздин кишилер дагы олтурушат. Мындан ары ушундай болот. Биз Кыргызстан тарап Кемпир-Абад суу сактагычындагы суудан болгону 10%-ын тегереги пайдаланабыз. Калган суунун баары 100 жылдан бери Өзбекстанга агып кирип кетет. Дагы 100 жыл агат. Эмне үчүн тең-метең башкарууга кирдик? Бул биз үчүн чоң жеңиш. Биринчиден, 900-чү горизонттун ашпасын көзөмөлдөйбүз. Биздин кургак жерлерибизди суу басып кетпеш керек. Экинчиден, биздин
плотинадан ылдый турган аялдарга сугат мезгилинде жетиштүү суу алып турушубуз керек. Кембирабадтан Барп айыл аймагынан 1741 кожолук, Таш булак айыл аймагынан 110 кожолук, Ырыс айыл аймагынан 950 кожолук, Сузак айыл аймагынан 300 кожолук, жалпысы болуп 3101 кожолук 3848 гектарга жер аянттын сугат суусу менен камсыз болуп турат. Калган суу төптүз эле Өзбекстанга агып кетет. Мурда сугат мезгилинде суу жетпей, сууну көбүрөөк ачып койгулачы деп суранып барып жүргөн экенбиз. Кээ бир учурларда жайдын күнү суу толук жетпей калган жылдар болгон. Жергиликтүү калк жакшы билет. Быйыл болсо жогорудагы аймактарга суу толук жетип турду. Анан эми эң негизги маселеге токтолоюн. Өзбек тарапка кетип аткан сууну Өзбек тарап арык менен алып кетеби, түтүк менен алып кетеби же асман менен алып кетеби, кайсыл айырмасы бар? Ар бир кыймыл аракетти эки тарап макулдашып жасап турабыз. Мындан ары кыргыз-өзбек достугу бекем болот. Бир Кудайдан башка эч ким буза албайт. Ошол үчүн Кудайдан тынчтыкты көп суранып турушубуз керек. Азаттык сыяктуу чагымчыл маалымат каражаттарынын провокациясына алдырбаш керек. Булак кабар кежи. Санкт-Петербургда дайынсыз жоголгон кыргызстандык жубайлар байланышка чыкты. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында дайынсыз болуп жаткан кыргызстандык жубайлар аман-эсен табылды. Бул тууралуу Супер KG порталына дайынсыз болуп жаткан жарандын иниси Жазыгелди Ботобаев билдирди. Анын айтымында дайынсыз болуп жаткан агасы менен жеңеси жумушунда эле иштеп жүрүшкөн. Телефондору бузулуп калганына байланыштуу байланышка чыкпай калышкан. Ага менен жеңем байланышка чыгышты. Көрсө алар иштеген жеринде эле экен. Алар издөөдө жүргөндөрүн билишпептир. Жумушундагы чоңу кыргызстандык окшойт. Ал сиздерден көрүп калып, анан ага менен жеңем айтыптыр. Ал жактан менин номурумду алып, анан чалды. Ушуга чейин эмне чалбадыңыз десем, номурларыбызды жатка билбегендиктен чала алышпаганын айтты. Буюрса баары жакшы. Агам Кыргызстанга алган билетин кайра өткөрүптүр, деди ал. Буга чейин Санкт-Петербург шаарында кыргызстандык жубайлар дайынсыз болуп жатканы кабарланган. Булак Супер KG. Тажикстанда электр энергиясы массалык түрдө өчүрүлө баштады. Бул тууралуу тажик басылмалары жазып чыкты. Маалыматка караганда Тажикстандын айыл аймактарында күндүз, кээ бир жерлерде түнкүсүн электр жарыгы өчүрүлө баштаган. Турсунзади шаарындагы айрым айылдарда 3 күндөн бери күндүз да түнкүсүн да жарык жок экени айтылган. Жергиликтүү бийлик муну жабдууларды оңдоо, трансформаторлордогу күйүп кеткен өчүргүчтөрдү алмаштыруу, электр чубалгыларына тоскоол болгон бактарды кыюу менен түшүндүргөн. Азия Плюс басылмасындагы маалыматта электр жарыгы эскертүүсүз өчүрүлөдү. Электр жарыгы калк үчүн эле эмес, соода түйүндөрүндө, чакан ишканаларда да өчүрүлгөн. Боктар айылынын жана 102 кичи районунун тургундары күндүз электр жарыгы өчүп калганына нааразы болуп, басылмалга кайрылышкан. Маалым болгондой, август айында Тажикстан $22,2 миллион ашык электр энергиясын экспорттогон. Ал эми 8 айда электр энергиясын экспорттоодон $85,1 миллион ашык киреше тапкан. Булак Супер KG. Путин менен Лукашенко Кыргызстанда жолугушат. Владимир Путин менен Александр Лукашенко экөөнөр жай жана транспорттук долбоорлор боюнча кызматташууга макулдашканын Беларусь президенти өзү Ленинград облустунун губернатору Александр Дрозденко менен Минскиде болгон жолугушууда билдирди. Сөз Россия Федерациясында чоң суроо талапка жана муктаж болгон чакан кубаттуулуктагы учактарды биргелешип чыгаруу жөнүндө болду. Бизди тынчсыздандырган экинчи нерсе бул Белоруссиядан Ленинградда экинчи темир жол линиясын куруу. Ошону менен биз сиздердин портторуңузга чоң көлөмдөгү жүктөрдү ташып, ал жерден бүткүл дүйнө үчүн иштей алабыз, деген ал. Александр Лукашенко 15 октябрда Кыргызстанда Путин менен жолугушу болорун, анда алар бул долбоорлорду олуттуу талкуулашарын тактады. Аталган маалыматты Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орус лидеринин Кыргызстанга келерин, ошондой эле Беларустун президенти Александр Лукашенко менен эки тараптуу жолугушуу болорун тастыктаган. Булак Назар Ньюс KG.